Саламатсыңарбы 3-класстын окуучулары, биз кыргыз тили сабагын баштадык. Бүгүнкү сабактын темасы кийим-кече. Окуу китебиңерди ачып, сабакка жакшылап көңүл бурабыз. Дептерибизди ачып, бүгүнкү күндүн числосун жазабыз жана ошондой эле теманы жазып алган болсок, бүгүн биз силер менен ичке үндүүлөр е жана и табыштарын кайталайбыз. Табышы сөздүн башында болуп жазылат дагы, сөздүн ортосунда болуп жазылат. Мисалы, эки, сегиз, китеп, бешик. Табышы жана и табышы көпчүлүк учурда бир сөз ичинде ээрчишип кошо келишет. Кана балдар, жана и табыштарын жашыл сыя менен белгилеп жазгыла. Сабакты улантабыз. Түстөр, балдар, келгиле силер менен бирге биз негизги түстөрдү кыргызча аталышын кайталайбыз. Көгүлтүр, кара, ак, күрөң, кызыл, сыя көк, жашыл, көк, сары. Биз түстөрдүн кыргызча аталышын кайталап алдык. Теманы улантабыз. Окуу китебиңердеги биринчи көнүгүүгө көңүл бургула. Бул жерде сүрөт боюнча кийимдерди эстегиле. Баланын жана кыздын кийимдерин түсүн атагыла. Биз биринчи бул баланын кийимдеринин түсүн атайбыз, балдар. Баланын күрмөсү кара түстө, ал эми көйнөгү ак түстө, жагоосу сыя көк түстө, баланын шымы кара түстө, ботинкеси кара түстө экен. Келгиле эми кыздын кийимдерине көңүл бурабыз. Кыздын көйнөгүнүн түсү кызыл. Ал эми кыздын көйнөгүнүн куру, балдар, бул жерде куру турат, ал сары түстө экен. Кыздын туфлиси кызыл түстө. Ал эми кыздын чачындагы бантиги болсо сары түстө. Экинчи көнүгүүнү дептерге жазабыз. Сөз айкаштарын түзгүлө. Кандай деген суроого жооп берген сөздөр жана ошондой эле эмне деген суроого жооп берген сөздөрдөн биз сөз айкашын түзөбүз. Кандай? Кооз, кызыл, узун, кыска, жалпак такалуу, гүлдүү, лакталган, ак, бийик такалуу, сыя көк. Ал эми эмне деген суроого жооп берген сөздөрүбүз: жагоо, көйнөк, бут кийим, туфли, кур, шым, өтүк, күрмө, моюн орогуч. Эми биз силер менен бирге сөз айкашын түзүп алалы жана аларды дептерге көчүрүп жазабыз. Кооз деген сөзгө бул жактан сөз айкашты таап жазабыз. Кооз эмне? Кооз көйнөк. Жазабыз: кооз көйнөк. Кызыл эмне? Кызыл жагоо. Жазабыз дептерибизге. Узун кур. Узун кур. Кыска шым. Кыска шым. Гүлдүү моюн орогуч. Гүлдүү моюн орогуч. Лакталган өтүк. Лакталган өтүк. Ак көйнөк. Биз көйнөк деген сөздү эки жолу жазабыз. Кооз көйнөк жана ошондой эле ак көйнөк. Бийик такалуу туфли. Сыя көк күрмө. Сыя көк күрмө. Мына биз силер менен бирге кандай жана эмне деген суроого жооп берген сөздөр аркылуу сөз айкашын түзүп дептерибизге көчүрүп жаздык. Окуу китебин ачып, кийим-кече дүкөнүнө деген текстти окуйбуз, балдар. Биздин үйдүн жанында кийим-кече дүкөнү бар. Мында ар кандай кооз кийимдер сатылат. Дүкөндөн балдар жана чоңдор үчүн кийимдерди сатып алса болот. Атам менен апам иним экөөбүзгө кийим алып беришти. Иниме ак көйнөк, кара шым, ак бут кийим алышты. Мага болсо татынакай кызгылт сары бант жана гүлдүү калпак сатып беришти. Атама көк түстөгү жагоо, апама кооз көйнөк сатып алышты. Биз дүкөндөн кубанычтуу кайттык.
Үйгө тапшырма 3-күнүгү бул жерге сүйлөмдөрдү толуктап, үлгү боюнча өзүңөрдүн кийимдериңерди сүрөттөп жазсаңар болот. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула.